Өткөн чыгарылышыбызда биздин телеканалга акыйкаттык издеп Сокулук районуна караштуу Чат көл айылынын тургундары кайрылышкан. Анда 34 жаштагы Жанарбек Кенжебек уулу мыкаачылык менен өлтүрүлүп, таштанды таштоочу жайдан табылганы маалым болгон. Кылмыш ишине шектүү катары ошол эле айылдын 3 тургуну кармалган. Бирок маркумдун жакындары соттун чечимине нааразы. Ал эми маркумдун ишин азыркы учурда Чүй облустук соту карап жатат. Иш боюнча айтып берсек, Сокулук райондук соту оордото турган жагдайларды караган эмес, жеңилдете турган жагдайды карап туруп эле өкүм чыгарган. Иштин ичин карап көрсө, иштин ичинде Жанарбектин жанында 1,5 миллион сом бар болчу да. Бул айыпкерлердин максаты ошо 1,5 миллион сомдорду иши алышкан. Ал боюнча тергөө тарабынан юридикалык оценка берилген эмес. Дополнительно разбой боюнча статья коюлуш керек болчу. Бирок тергөө органдары эч кандай койгон жок. Прокуратурада шалакылык болгон прокуратура тарабынан. Иш боюнча айтып кетсек, бул жерден өтө мыкаачылык менен өлтүргөн Жанарбектин өлтүрүп, ошо сөөктү, кылмышты жашырыш үчүн мусоркага алып барып, мусоркага көмүшкөн, көмүп койгон. Бирок тергөө органдары сот тарабынан эч кандай реагирование болгон эмес. Бул фактыны каралган эмес. Азыркы учурда президентке жана жогорку соттун төрагасына кайрылуу кайрылып атабыз. Мен ушу ойлойм, урматтуу президент жана жогорку соттун төрагасы Замирбек Кураймаевич, сиз акыйкаттуу өз көзөмөлүңүзгө аласыз деп ишенем. Азыркы учурда биз Сокулук райондук соттун өкүмүнө макул болбой, Чүй областык сотуна даттанганбыз. Бүгүн биринчи процесс өттү. Мен ойлойм. Ошол негизи эле 15 жылга кесип атпайбы? 15 жылга эртең ажыратылат. Ошол эле соттун колунда негизи мүмкүнчүлүк барбы ошо өмүр бою үчөөнү тең кестирүүгө? Ушул статьянын жазык кодекстин 122 беренеси менен айып угузулган 2-бөлүгү менен. 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн өмүр бою эркинен ажыратуу боюнчачы. Бирок азыркы учурда биздин талабыбыз өмүр бою эркинен ажыратылсын деп сурап жатабыз азыркы учурда. Эмки сотто кайсы күнгө жылдырылды? Эмки сот иш убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу 4-мартка жылдырылды. 4-мартта да кайра сот болот, экинчи сотто отурум болот. Баягы биринчи келип сен тартып кеткендей, анда баягы сот учуру болчу. Биз ошо баягы айылдагы баягы ызы чуу менен мыйзам чегинде болот деп ошо ойдон күтүп, сабырдуулук менен күтүп жүрдүк. Ошол сот мына Сокулуктун сотунда болду. Сотту алып барган Кадыркулова Талайкүл деген киши алып барган. Сот биз эмне дейли, ошо сабырдык менен күттүк ошол сотту. Бирок сот деген биздин оюбуздай болгон жок. Сотко биз аябай наразы болдук. Өтө наразычылык болду. Анткени бүт жанагы доказательствонун баары предъявлять этилген. Баары болгондон кийин прокурор бирөөнө пожизненный, экинчисине 15 жыл деп, үчүнчүсүнө 12 жыл деп сурады прокурор. Прокурор сураганы менен сот 15 жылдан берди. Экөөнө 15 жыл, бирөөнө 12 жыл. Биз буга каршыбыз. Бу кандай биздин өлкөдө ушундай киши өлтүргөн менен ушу 15 жыл деген бул эмне? Особо жестокий менен укрывательство, мынакей баардыгы ушул топ келбей атпайбы мындай мененчи? Мындайды деген биздин Кыргызстанда ушундай болобу? Болбойт го. Бул башка өлкөдө мындай болсо башкача бермек. Биздин эми мынакей бул сот иши көпкө алып барылды. Аябай көпкө чоюлду. Бир барганда соттун наразычылыгыбыз, биз айтып кеткендей, бир барсаң переводчик жок дейт, бир барсаң конвой жок дейт, ушинтип отуруп, бир барсак свет жок дейт. Ушинтип отуруп, мына аяктагы иш бүттү. Эми сот бул областнойго келип, бүгүнкү биринчи процесс болду. Мынакей ошо биринчи процесс болду. Ушул дагы ушул эме менен мына биздин адвокатка берели.
адвокат дагы. Сиздин талабыңыз кандай ошондо? Биздин баарыбыздын эле талабыбыз буларга пожизненный берилсин. Менин баламды кайра келбейт, бирок ошентсе дагы 15 жыл эмес, пожизненный берилсин. Калган мына жайын бүт адвокатыбыз айтат. Анан кийин дагы бир кайрылуу кылайын дедим элем. Ушу урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич сизге түзмө-түз мынакей биз сизге обращение кылып атабыз. Ушул ишти көзөмөлдөп коюңуздарды аябай суранабыз. Биз деген ушу ойлочу элек эмнеге эле ушу президентке кайрылат десе, ушундай нааразычылыктар болот турбайбы? Ошон үчүн кайрылып атабыз. Ушуну өзүңүз кайрылып бизге кайрылып берип коюңуздар, өзүңөрдүн көзөмөлүңөргө алып коюңуздар. Суранабыз. Мен бул Жанарбектин тайкеси болом. Соттун башынан бери катышып жүрөм. Жанарбек өзү тың бала болчу. Өзү предприниматель болчу. Мал менен катуу турчу, кат иштечи. 4 баласы бар. Катын абышка кемпири бар колунда. Жалгыз бала. Анан мындай кылып баланы өлтүрүп коюшуп семейный. Бул эми эң эле соттун чечимине биз нааразыбыз. Районный сотко туура эмес чечим берди. Аябай пожизненный прокурор сураса дагы бербей койду. Ушуна 15 жылдан берип койду экөнү. Бул эмне семейный особый жестокий менен өлтүрүп эме кылып аябай баланы катышып күн ысыкта. Аябай жаман кылып элдин баары көтөрүлдү. Ошондо дагы карабай аябай эме кылып коюшту. Сотко нааразыбыз аябай. Эми 4 баласы калды. Колуктусу бар. Ата энеси орукчан балга өкөтөң. Аларды караган ким эми? Буну адилеттик кылыш керек да, кичине карыш керек да эми. Справедливый кылыш керек да. Бул туура эмес негизи. Такыр туура эмес кылды биринчи соту. Анын айла жок ушуга кайрылып атабыз. Президент кайрылып атабыз. Кимге кайрылып атабыз? Ташиевке. Карап койсоңор ушуну. Эл деген эл да караш керек элди. Мояктан четтен келип өлтүрө бере ушундай болмок боло ушундай. Туура чечиш керек да. Соттун баары тең жакшы эмес могу. Бир райондун сотко таптакыр туура эмес биз эметтик. Нааразыбыз сотко. Анан могу областнойдон эми азыр биринчи инстанциясы болду. Эми күтүп атабыз кандай болот. Ошо элге кайрылып атабыз. Правительствого. Мен Кубан Асаналиев. Ушу Жанар маркумдун күйөө баласы болом. Окуя боюнча айта кетсеңиз. Окуя боюнча айта кетсем, ошол Жанар ошо орус балага карыз берген экен акча жылдын башында, то есть жайдын башында. Чейин терин эмеге деп, эгиндерге деп, себеп алганга деп карыз берип анан эмеден эменин ортосунда бермей экен да акчасын. Жайдын ортосунда бермей экен, анан ал кезде бере албай, анан эми мен урожайдан берейин деп экөө сүйлөшүп, анан урожайдан берем деп, анан ошо ата энеме айтпа, мен өзүм чечем деп суранган экен тиги орус бала. Макул деп ушинтип мен баягы Жанарды аяган го эми тиги ата энесинен уруш жебесин, сабабасын деп, анан ошентип экөө ушинтип жүрө берет. Ана мына берем деп, анан уже урожайын деле чаап бүткөнүн угат Жанар ужечи. Анан айтат: "Сен урожайың чаап бүт киргизип алган турбайсың?" "Жок, мен бирөөдөн алып берем" деп. Анан бир ошо жанагы 4-күнү 120 000 сом алган экен. 120 000 сом акчалай алып, техникаларымды мен ремонттоп иштетишим керек деп. Анан ошону аны берем, мына берем деп жүргөн ошо 4-күнү кечке сүйрөп, жана ысыкта анан аябай чарчап келип, анан эртесинде кайра дагы жолукмак экен. Ошондон кийин эле жок болуп атат. Анан бенден деген мен токотор жерин айта кете турган болсом, эми бул Жанарды ата энеси, атасы болуп сүйлөшүп булар бүгүн мына отсрочка сурап көрөлү. Дагы күтө алабы экен, эсли күтө албай турган болсо, биз буну деген өлтүрөбүз деп сүйлөшүлгөн экен. Булардын биринчи показаниясында турган экен да, ошентип айтып берген экен буларчы. Булар дегенде ошо мисалы ошо Юранын атасы экөө сүйлөшкөн болот да. Анан иниси да бар. Сүйлөшүп анан ошентип Жанарды ошо полиого алып барат өзү жүйрөккө барып. Анан айынан да отмазка чыгып, анан кайра алып келип
Анан ошо отсрочка бербеген экен да, жанагы мен эми канча күттүм, мен до сих пор күтө беремби деп, анан ошентип алып келгенде, анан үйүнөн анан жана показаниясы боюнча экөөлөп, атасы экөөлөп бычак менен сайып, мыкаачылык менен өлтүргөн болуп атат да. Анан биз бул соттун чечимине биз каршыбыз. Мисалы бардык беренелер турат бул жерде. Мисалы мыкаачылык менен, то есть сговор болгон, сүйлөшүлгөн, группа лиц бар. Мыкаачылык менен өлтүрүп атат. Өлтүргөндөн кийин мисалы ошону осознавать этпей, булар деген бекем катып, сөөктү жашырып, бул иштин бетин такыр ачылгыс кылып бекитип коелу дешкен да. Ошондой намерение менен өлтүрүшкөн. Биз менен чогуу, биз ошол күндөн баштап, издегенден баштап биз менен чогуу издеп, кадимкидей элдин арасында биз канча жолу сурасак дагы айтпай, милиция кызматкерлери да сураса аны да айтпай, булар жашыруун ошо укрывательствода болуп атат. Бардык берене бар. Эми бул берене менен биз мынакей Жанардын 4 кичинекей чырактай болгон баласы калды, келинчеги калды, ата энеси калды. Чыркыраган бойдон ошол жалгыз кормилец болчу. Жанында акча да болгон экен. Ошого экөөнө 15 жыл, инисине 12 жыл бергенине биз каршыбыз. Ошондо 3 адам катышып атат. 3 адам мисалы жок, ошо Юра болуп атат, атасы болуп атат, анан иниси болуп атат. Юра менен атасына 15 жылдан берип атат. Инисине болсо 12 жыл берген болуп атат. Анан бул жерде беренеге эч кандай дал келбей атпайбы? Берене деген бардык ошо жанагы укрывательство болуп атат, мыкаачылык менен өлтүргөн болуп атат, сговор болуп атат. Анан биз аябай нааразыбыз сотко. Прокурор сурады, что пожизненно берсин деп. Бирок ошол нерсесине баарына карабай, ата энесинин биздин ыйлап турган көз жашыбызга карабай туруп, сот ушундай көңүл кош мамиле кылып, ушундай чечим чыгарып берип койгонуна биз нааразыбыз. Биз ушуну биз талап кылабыз. Биздин аркабызда ушул Жанардын ата энеси турат, бир туугандары турат, эли турат, баары каршы. Биз ушуну талап кылабыз, чтоб баарына пожизненно берсин. Өмүр бою эркинден ажыратылсын деп биз ошону талап кылабыз. Ошонун себебинен биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз, ушуну под контроль алып берсин. ГКМБнын башчысы Камчыбек Кыдышевичке кайрылабыз, ушуну контролдоп акыркына чейин ушу ишти көзөмөлгө алып берсин. Ушундай биздин талабыбыз ушундай. Эми мыкаачылык боюнча, мыкаачылык менен өлтүргөндү атпайсызбы? Ошол боюнча айтып кетсеңиз, деги эле кандай кылып өлтүргөн, бычак менен сайган дейт, кайсы жерлерге сайыптыр, ошо милициянын кызматкерлери айтыштыбы сиздерге? Мындай болуп атпайбы? Биз ошо милициянын кызматкерлери айтылган боюнча, сотто иш жүрүп атканда биз уккан боюнча, муну деген атасы кармап берген болуп атат. Ошо Юра бир нече жолу, бир эле жолу эмес, бир нече жолу сайган болуп атат. Жүрөк тушка сайган болуп атат. Намерение болуп атат да бул жердечи. Именно ошо өлтүрөбүз деген максат менен болуп атат да. Эми мындан жеңил нерсе жок го дейм, мыкаачылык. Ошонун себебинен мыкаачылык деп айтылып атат го деп ойлойм да. Анан жанында акчалар бар болчу дейт. Ошо акчалар дайын чыктыбы анда? Мындай да, мисалы бул бала мал менен эме иш кылчу. Мында дайыма акча жанында крупный сумма менен жүрчү. Мен менен деле чогуу иштеп калчу, экөөбүз чогуу барып, кээ бир адрестерге барып калчубуз. Анан мурунку күнү бир адрестен мал алып сүйлөшүп койгон экен. Ошого 12де бармак экен. Ошондо үйдөн 1,5 миллион акча алып чыккан экен. Малды барып алып келгенге депчи. Ал далил бар да бизде. Ал нерсе сотто айтылды, өндүрүлсүн депчи. Өндүрүлсүн. Андан башка дагы биз требовать эте турган нерселерибиз бар. Канча деген ушерп, моральный, материальный ушерптер бар. Ошонун баарын биз сот аркылуу кайрылабыз. То есть через адвокат. Кандай берелек, мындай ушерптен төлөп берилет. Азыр просто ошондой чечим чыкты, кайтарылып берилсин деп. Бирок андай пока эчтеке ал тараптан бизге эч кандай кайрылуулар да болгон жок, берүүлөр да болгон жок да. Биз пока ошо
каза болгондон баштап эле биз элибизди успокоить этип келатабыз. Мыйзам чегинде болсун, мыйзамдын талабында жүрөлү. Мондай мыйзамдан ашып кетип жанагыдай өрттөй беребиз, мынтип беребиз дегенге чейин баргандар болгон. Биз анын баарын токтотуп ушуга чейин сабырдуулук кылып келатабыз. Биз дагы деле сабырды кылып атабыз. Ушул нерсени аягына чейин мыйзам чегинде ошо жана биздин чоң өйдө жакта турган президентибиз Камчыбек Кыдышаевич ГКМбнын башчысы ушуну контролго алып берсин. Биз бардык инстанцияларга кайрылабыз.